Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Келиңиздер, бүгүн даамдуу кылып куурдак жасайбыз. Куурдак үчүн мен 800 грамм койдун этин туурап алдым. Жана ага жарым кашыктан бир аз көбүрөөк кылып туз кошуп, ошондой эле жарым чай кашык кара мурчтан салып, жакшылап аралаштырып, капкагын жаап 1-2 саатка бир аз коюп койсок жакшы болот. Мен 1 саат койдум. Ал эми картошканын жаш жаңы чыкканынан майдарактарынан тандап алдым да таза кылып жууп, экиге бөлүп койдум. Кааласаңыз кабыгын арчып салсаңыз деле болот. Ал эми 2 пиязды ичке туурап алдым. Эми табаны ысытып, 150 мг өсүмдүк майын жакшылап ысытабыз да күчтүү отто картошкабызды кызарта кууруп алабыз тышын. Ыңгайлуу болуш үчүн мен экиге бөлүп кууруп алдым. Картошкаларды чыгарып алгандан кийин ошол эле майга эми пиязды бир аз кызарта кууруп алабыз. Андан кийин этти салып кууруп алабыз бир аз. Жана этибиз жумшак болуп бышыш үчүн отту азайтып, капкагын жаап 15-20 мүнөткө бир аз эттин суусу бууланып чыкканча демдеп коебуз. Мына эми суусу бууланып, эттин түбүндө бир аз май эле калды. Эгер этиңиз майлуу эмес болуп, майы калбай калса, бир аз суу майдан кошуп койсоңуз болот. Картошкаларыбызды салып, эт менен чогуу дагы бир аз кууруп алабыз. Татымалдардан 1 чай кашык таттуу кызыл калемпир, жарым чай кашык кара мурч жана бир аз туз коштум. Этке да туз кошулган, ошондуктан картошкага бир аз туз кошуп аралаштырып, эми капкагын жаап 30 мүнөттөй демдеп коебуз, картошкабыз бышканча. Эгер түбүнө тартып кетчүдөй сезилсе, анда бир аз суу куюп койсоңуз да болот. Отту болсо акырындатабыз да эми демдеп коебуз. Ал эми бышаарына бир 10 мүнөттөй калганда дагы бир пиязды ичке туурап кошуп койсок абдан даамдуу болот. Достор, мына ушинтип биздин куурдагыбыз да даяр болду. Бүгүн ушундай жол менен жасап алдым. Аябагандай даамдуу, сиздерге да сунуштайм. Ал эми бул видео жакса, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий жазып, жана менин каналыма катталганды да унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.